Саламатсыздарбы урматтуу мен каналымдын көрүүчүлөрүм, сиздерди каналымда көргөнгө абдан кубанычтамын. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен 2025 жыл босогого таңкылдатып жатат, босогодон аттаганы жатат. Өткөн жылда геополитика боюнча абдан көп нерселер болду. Эң башкы нерселерди деп айтсак, бул деген биринчи орунда мен айтар элем, бул албетте Сириянын бийлик алмашуусу. Бүгүнкү күнү ошол Хакан Фидан айткандай же башка серепчилер айткандай, Түркиянын колдоосу менен Сирия жаңы жолго чыкты, Асадты бийликтен кетирди. Экинчи чоң ушундай кандайдыр бир жылдын жыйынтыгы бул деген 24-жылдын ичинде Израиль жана Иран, Ливан, Йемен, Сириянын бир бөлүгү жана Ирак территориясында дагы кагылыштар болду. Ошолор менен болгон кагылышы жана Ливандагы Хезбалланын ошо башчыларын жок кылганы толугу менен Иранды алсыратып салды. Иран аябай чоң күчтүү күч болчу региондо, анткени Иранда прокси армиялар аябай көп болчу да. Орусиянын колдоосу менен, Кытайдын кээ бир учурда колдоосу менен Иран ушул жакынкы чыгышты толук колго алган, аны алып Израилге каршы чыккан, аттанган, бирок Израиль Америка Штаттарынын жардамы менен жана өзүнүн элинин өжөрлүгү менен ошо кандай 5 өлкөнүн армияларын алсыратканга жетишти да. 2024-жылы көрүнүп калды, Орусия менен Украина согушту соза албайт да, экөө тең чарчады, экөөнүн экономикасы тең урап баштады. Украинада башынан эле ресурстар жок болчу, азыр толук жокко тете, бирок Украина кандайдыр бир баатырлыгын көрсөтүп каршы чыгып атат, бирок аны менен бирге Украинада ал жетпей атат да. Андан сырткарыдагы анын өнөктөштөрү, жардамчылары ядердик согуштан коркуп, Орешниктен коркуп, кандай же болбосо өзүнүн баягы бизнес кызыкчылыктарынан качпай. Анткени эгерде Орусиянын ар бир ошол нефть иштетүүчү, газ иштетүүчү, алюминий иштетүүчү жана башка ишканаларды алсаңар, титан иштетүүчү мисалы үчүн, аякта баягы андай директорлордун кеңеши бар да. Директорлордун кеңешинин жарымы дайыма немистер, ошол эле Израилдин жарандары, ошол эле Америка Штаттарынын жарандары. Ушуну айтканда, баягы Орусиянын байлыгынын жарымы баары бир батыштыкы. Ошон үчүн балким батыш Орусиянын жеңишин кааласа деле, баягы ачыкка аны көрсөтпөй, жеңилишин каалабай жатат да. Ошон үчүн бул нерсе көрсөтүп койду, бул согуш кандайдыр бир тынымсыз болушу ыктымал Орусия тараптан, бирок Украина тараптан бүт ресурстар түгөндү Украинаныкы. Ошон үчүн ушул эмки 25-жылда жакын эле арада 20-январда согуштардын бүтүүсү күтүлүүдө. Экономикалык жактан карасак, бул жыл экономика үчүн аябай жакшы жыл болду. Парадокс, согуш болуп атат, кан төгүлүп атат, миллиондогон адам өлүп атат, бизнестер гүлдөп атат да дүйнө жүзү боюнча. Инфляция дүйнөлүк аябай чоң болуп атат. Баягы согушка түзмө-түз катышпаган, бирок жардамын берген өлкөлөр эң чоң өсүштү көрсөтүп атат. Ал өсүштүн арасында баягы эле эң биринчи орунда Америка Штаттары болуп калды. Экинчи орунда евро биримдик. Калган орундарда ошол Кытай евро биримдиктен алдыраак кетип атат, бирок Кытайдын дагы экономикасы батышта да, мындай айтканда. Анан дагы ошо Индия аябай көтөрүлдү, Бразилия аябай көтөрүлдү. Ушул жылы ушундай кандайдыр бир жакшы экономикалык ушул өлкөлөргө мындай түрткү болду. Анын аркасы менен эл аралык санкциялар менен курчалган Орусиянын кошуналары дагы бутка тура баштады да. Анын арасында биздин да өлкө кандайдыр бир логистикалык түйүндүн бир четинде тургандыктан өзүбүздүн кандайдыр бир пайдабызды көрүп алдык да. Биздин да экономикабыз өстү. А боюнча бөлөкчө видео чыгарам. Биздин да өлкөдө жакшы жүздөгөн ошо заводдордун башчаты, курулушунун башаты коюлду. Ошо жүздөгөн мектептер салынды, жүздөгөн ишканалар ишке киргизилди. Анын көптөн бери боло элек да, Кыргызстанда да экономика жанданып жатат, логистика тараптан да акча түшүп атат. Тынчтык жылы болуп, экономикага аябай жакшы мындай шарттарды түзүп берди да, андан ары дагы көтөрүлгөнгө. Жана биздин бийликтер ушуну пайдаланып алды деп эсептейм. Эми 25-жылга карайбыз да. Анан дагы маалыматтарды алсак, ошо эмнеге биз ушул жаңы жылды
белгилейбиз. Биринчиден Кыргыз Республикасына бизди баягы Советтер Союзу кармалганда, Советтер Союзу өзү түзүлгөндө анын түбүндө Германия болчу да. Анткени Ленинди атайын баягы вагонго отургузуп алып Германиядан кайзер жиберген да, Орусияны талкалап келди биринчи дүйнөлүк согуш кезинде. Ленин Орусияны ийгиликтүү талкалады да. Талкалап туруп анын ордуна Советтер Союзун курду. Ленин өлгөндөн кийин Сталин келип бийликке. Ошол Ленин алып келген германиялык иш алып баруу ыкмаларды, бюрократияны, мыйзамдарды Рим республикасына, Германия өзү Римдин кандайдыр бир мураскери да, ошол Рим республикасынын мыйзамдарын жана ыкмаларын алып келип бүт ошол Советтер Союзуна жайылтты. Римдин мыйзамы биздин өлкөгө да сиңди да. Анан биздин өлкөдө биринчи ушундай Рим типтүү республика болуп калды. Биринчи ошол Кыргыз СССР республикасы. Анан эгемендүүлүккө жеткенибизде биз деген ошол эле Рим мыйзамы боюнча сакталып келдик да. Азыр биздин мамлекет Рим республикасы деп эсептесе болот да. Рим республикасынын бир бөлүгү. Кыргыз республикасы мыйзамдары Римдикиндей, мыйзамдарды түзүү ыкмасы Римдикиндей. Негизи баягы экономика албетте баягы татаал, бир жактан социалдык, бир жактан ошол капиталисттик экономика бизде. Майрамдар да керек болсо бүт баары Римден көчүп келди да. Мисалы үчүн ошол Советтер Союзундагы жаңы жылды тоозуу бул деген Римдин Сатурналия майрамы. Сатурналия майрамын алганда Римде басып алган өлкөлөрдөн Рим жаңы жылга ошол декабрь айында салык жыйнаганда, салык жыйнап туруп бүт салыктар ушул Римге келип колго топтолгондон кийин Рим республикасынын өзүнө келгенден кийин анан майрамдашканда кечке тамак жеп, кечке ырдап бийлеп ушундай жаңы жыл келатат, жаңы ошол январь келатат деп ушу майрамдашкан. Биздин календарь дүйнө жүзү боюнча азыр ошол Рим республикасынын календари да. Жылды саноо албетте туура эмес. Мисалы үчүн Кытайда бүгүн 4770 жылдардын тегереги хижра боюнча, мисалы үчүн ислам өлкөлөрүндө көбүндө ошо бүгүн азыр биздин баягы 2025 жыл бул деген баягы Иса төрөлгөндөн деп эсептешет да. Бирок ошол Иса төрөлгөнгө чейин 1000 жыл мурда, 1-2 жыл мурда ошо календарлар бар болчу рускаларда. Римдеги чейин жашаган элдер ошо азыркы Италия Римдин тегерегендеги. Анан кийин римдер ошо календарды жасай башташты. Григориялык календарь жана башка ушундай императорлор ошо окумуштууларды жыйнап жылды сана, күндү сана, ошого календарь түзүп бер деп. Ошо анан акырындап ушул азыркы биз колдонуп аткан астрономиялык илимий календарь түзүлдү да. Ага динди, христиан динин чаптап баягы Иса төрөлгөн күнү биздин баягы биринчи жылыбыз болот деп чаптагандага дагы бүт дүйнө жүзү негедир макул болуп кетти да. Бүгүн дүйнө жүзүнүн баары араб өлкөлөрүнөн жана Кытайдан тышкары бүт баары григориялык ошол григориандык римдик календарь боюнча жашайбыз да. Биз да биздин республикада ошол календарь боюнча жашайт. Ал эми эгерде биздин мисалы үчүн мамлекеттүүлүгүбүздөн тарта санасак, бүгүн бизде 5000 жыл да. Эгерде биздин баягы алгачкы мамлекеттүүлүк, баягы алгачкы кыргыз деген сөз пайда болгондуктан санаса, Кытайдын эле баягы жазуулары боюнча. Эгерде бизде баягы жалпы дүйнө жүзү түзүлгөн боюнча календарь түзсөк, дүйнө жүзүнө азыр бир 14 миллиард жылдай да дүйнө жүзүнө ааламга. Ошол 14 миллиардынчы жыл болмок азыр. Эгерде баягы жердин түзүлүшү боюнча календарь түзсөк, азыр 4 миллиарддык жыл болмок да, 4 миллиарддык жылдан календарь кетмек. Ошон үчүн балким келечекте ошол баягы ушул илимдерди изилдеген астрономдор, космосту изилдеген окумуштуулар ага алып келет адамзатты биз башка календарга өтөбүз. Бирок азыр болсо биз ушул Рим мыйзамы менен иштеген, жашаган Кыргыз республикасындабыз. Ошон үчүн бүгүнкү биздин жылыбыз 2025. Ошон үчүн ушул 2025 жыл менен куттуктаганды уруксат бериңиздер. Эгерде баягы кандайдыр бир диний себептер менен сиздерге ушул жакпаса, эми айла жок, баары бир календарларыбыз, мамлекетибиз, светтик мамлекетибиз ушу менен баары бир алекте ал ёлкалар да коюлуп атат, календарь да коюлуп атат. Эми ага мыйзамга каршы кантип чыгабыз да? Ошо жалпы ошо Советтер Союзунан калган салтына кантип чыгарбыз? Ошо өзүңөр пикириңерди жазып койгула. Мен болсо, эгерде мени сурасаңар, мен кайсы календарь боюнча жашамакмын? Мен деген ошол аалам түзүлгөн убактан бери календарды тартканга сунуш бермекмин да. Анда бүгүн 14 миллиард, 14,5 миллиардынчы жылдын бир нече 20 ошол 2025 жыл болмок да. Ушундай ойдомун мен.
Ал негизи ушуларды терең изилдеп баягы бизде углероддук распад деген бар, атомдук сааттар деген бар, окумуштууларды ошону колдонуп бизден ушу календарьды өзгөртсөк мен сүйүнмөкмүн да. Андай эмесе жаңы жылыңыздар менен эмки ошо жаңы жылда дагы көрүшөлү. Жаңы жыл силер үчүн аябай кубанычтуу жылдардан болсун. Ушул жылда сиздерге көп ийгилик келсин. Ишкерчиликти мол баштаганга жөндөм өссүн. Ишкерчилик менен алек болгула. Ушул 25-жылда дагы бир мамлекетибиз менен, элибиз менен алдыга жылалы, армиябызды күчөтөлү. Жана байып туруп ошол алган акчага жаштарыбызды дагы бир сыйра ошо үйрөтөлү да, илим билимге үйрөтүп туруп алдыга жылдырганга мындай бүт шарттарды түзөлү да. Ушундай аракеттерибизди аябай эле эгерде колдон келсе ар бир жаш жана акылдуу адамды алдыга жылдыралы да. Анткени бул деген биздин мамлекетибиздин тирүү калуусунун, аман эсен болуусунун гүлдөшүнүн кадам бир шарты да. Ошол 2025-жыл сиздер үчүн эң жакшы жылдардан болсун. Андай эмесе январь айларында ошол 25-жылын көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.